Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, ток-шоу кыйын өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумханова алып барам. Говоритова маалымат агенттиги 5 жылдан бери ушу ток-шоуну иштетип келе жатат. Ток-шоунун кыйын долбоорунун алкагында биз Кыргызстандын 7 дубанынан эксперттик потенциалын жана лидерлик потенциалын аялдарды жогорулатуу максатында биз тренинг өткөрүп, аларга ушу коммуникация жаатында маселелерге токтолуп, аларга үйрөтүп, ушу медиа менен кандай иштеш керек, эфирде кандай өзүн алып барыш керек жана ошондой эле оратордук шеберчилик менен кошо биз көйгөйлүү темаларды көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келе жатабыз. Биз мурун мындай иш-чараларды Бишкекте гана өткөрчүбүз, эми региондордо өткөрүп калдык. Анткени региондордун үнүн борборго жеткирип, жана ошондой эле көп маселелерди чечкенге биз аракет жасап келе жатабыз. Бул иретте биз ушу көлгө келдик, көлдүн жээгинде мына көрүп жатасыздар, көчмөн студияны ачып, ушу көчмөн студияга биз конокторду өзүбүздүн тренингден кийин келген биздин катышуучуларыбызды ушул жерге чакырып, көйгөйлүү маселелерди талкуулайбыз. Бүгүн биз көтөрчү маселе аябай актуалдуу. Бул IT, жасалма интеллект, интернет менен кандай иштеш керек жана пайдасы, зыяны, негизи ошо азыркы интернет, аламдагы баарлашуу дегендей көп маселелерди көтөрүп келе жатабыз. Ошонун баарын азыркы бүгүнкү баарлашууда көтөрмөкчүбүз. Жаңы технологиялардын бүгүнкү күндөгү пайдасы деген позитивдүү бир теманы койдук. Ушул теманын аркасынан силерди мына чакырып жатабыз. Биздин катышуучуларымды тааныштырып өтсөм, Нуржамал Эралиева, Чөйрө жаратман борборунун директору, Кумтор эл айкын коомдук фондунун директору, көлдөн келип жатат. Көлдүн тиги четинен, Барскоон айылынан өзү мына улуттук кийим кийип келип жатат. Бирок буга карабастан биздин эжекебиз айтишник, IT адиси. Анын аябай көп чоң долбоорлорду ишке ашырып келе жатат. Андан да дагы айтып кетүүчү жагдай, биздин жаш балдарды окутуп келе жатат ушу IT жаатындагы маселелерге. Зарема Урдолотова Кызыл Суу айылдык кеңешинин депутаты, Умида брендинин негиздөөчүсү. Жана ошондой эле Гүлбара Байчубакова Кант шаардык кеңешинин депутаты, Бишкек шаарынын мектеп директору. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер биздин ушу студиябызга. Баарлашкан биздин темабызды биз аныктап атканда ойлонгонбуз, эмнени кандай биз жеткирсек биздин жасап аткан иштерибизди деп. Ошол эле кезде мында баардыгыбыз эле телефонду кармайт экенбиз, бирок ошол телефонду, смартфондорду, гаджеттерди туура жана эффективдүү пайдалана албайт экенбиз. Эмнеден улам билбейм, бирок эжеке сизден баштасак, ушул биздин жаңы технологиялардын таасири аябай күч алып аткан кез, жасалма интеллект азыр кирип атат биздин жашообузга. Каалайбызбы, каалабайбызбы, анын баары бар. Биз азыр чүмкөнүп жашынып алып жашасак деле болот. Бирок ошентип жашынып жашап аткан кезде деле ошонун баары бүт таасирдин баары бизге тийип келе жатат. Тиягынан тиеби, балдарыбыз аркылуу тиеби, же ушу жумуш аркылуу тиеби, баары бизге таасирин тийгизип келе жатат. Силер айтып кетсеңиздер, ушул айыл жергесинде кандай иш-чара силер жүргүзүп келе жатасыңар? Анан IT адис деп сизди биз билебиз. IT адис болгондо эмне ушу Жети Өгүз районунун баары эле айтишник болуп кетти. Рахмат, Кайыргүл, ушу жерге чакырып, кыйын говоритивден биринчи бизди ошол ушу акыркы прогресстеги маанилүү суроого бизди чогултуп атканыңа, биз ошо өзүң айткандай
ошол нерсеге өзгөрүү деген жыйынтыкка келип анан телевиденияга тартылып атабыз. Андан дагы бир сыймыктанчу нерсебиз ошо биз айтишниктер көп, жаш балдар көбүнчөсү. Бирок мен ошо 21-жылы 20 жыл компьютерде иштеп келатып өзүң айткандай каалайбызбы каалабайбызбы биз бул прогресске өтпөсөк болбойт болчу да. Анан мен ошо дагы эле ошо компьютерде отуруп ушул Бекер Келечек Жылдыз академиясына катыштым. Өттүң дешти. Ушул эле кыйын программасына өттүң деген сыяктуу абдан сүйүндүм. Мен да өтөмбү? Мен 56 жашта болсом кантип эле мен өттүм? Жок, сиз өттүңүз, окуңуз. Сиздин эле кыйын программада иштеген Адилет менен мен курсташмын. Группалашмын. Ал жерде 4000 канча киши өттү. Анан бүттү. Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөн да өтүшчү. Орусча, кыргызча сабак болмок. Кыскасын айтканда ошол 1 жыл онлайн кечинде 9-дан 12-2-ге чейин чыдап калганда аягында 100 да болгон жок, 80 эле айтып аткан айтишник. Значит, демек айтишник болуш оор экенин мен ошол жерден сездим. Анан ал айтишник болобуз дейт. Бүт мектептерде дагы бардык жакта технология өткүлөп атат. Мугалимдерди жакында эле ар бир мугалимге бирден ноутбук берди. Ага чейин да санарипте окутуп атат. Санарип дүйнө, санарип биздин ажообуз айткандай ошол цифровизацияга өтпөсөк болбойт болчу. Ошого өтпөсөк биз калып калабыз. Ошондуктан мен ошону удачно ийгиликтүү аяктап бүткөндөн кийин мен эмне кылам дедим. Мен кантип өзүм айтишниктеги возраст келип калганда окуп атсам, анан мен кантип аларды окутам? Көрсө, айтишник болуунун базасы бар экен да. Эң эле 1-класстан 11-классты бүтүү деген сыяктуу, эгерде биз компьютердик сабаттуулукту билбесек, анда айтишник боло албайт эч ким деген тыянак менен мен ошол бүт эле ооба, бүт баарын эмес, биздин эле региондогу каалагандарга онлайн, офлайн өзүбүздүн өнүгүү борборубуз бар, интеллектуалдык, инновациялык. Анан ошондо окутуп баштадык. Окутуп баштап жарнама берип койсок, бүт бар айтишник болобуз дешти. Макул келе койгула, бизге келишти айылда. Ушул бир күндө 8 саат болсо, 8 саатта 1,5 сааттан ошолорду күтүп аттым, жазып аттым, баягы каттап аттык да. Каттап атып, компьютер билесиңби? Жок эже. Анан кантип айтишник болгондо мындай аңгемелешүү жүргүзүп аттык, беседа, анкета аркылуу. Биз ага чейин менталдык арифметика жана башка курстарды кылгандыктан биздин тажрыйба бар. Анан биз ошол менен баарлашып, анткени мен ошол жаштар менен бирге 11-класс эң аягы мени бир жерден айта кетчү нерсе, мына Адилет мырзада окуган деп атпаймынбы? Ошол жерден окуп баштап бүтө жаздаганда мен термобабушка деген атка кондум. Анткени 90 жашта Америкадан окушат экен, же болбосо 70 жаштагылар, а мен 56 жаштагы аялдардын эң улуусу экен. 11 жаштагы Россиядагы кыргыз жаранын баласы окуп атты. Ал жаш болгондуктан жакшы окуп атты бизге караганда. А мен 20 жыл компьютер окусам дагы айтини мен араң үйрөнбөсө болот. Мен эмне кылдым? IT боюнча HTML деп коет, бул тилдер деп коет эмес, ошонун аягына чыдап окудум да. Түшүндүңүз? Мен түшүндүм, кыйналдым. Бир паузада эпизод бар. Уктап калып аткан күндөрүм болду. Анткени 9-дан 2-ге чейин муну отуруп алып аягына чыкпаса эч кандай тилдерди билбей каласың. Тил деп айтылат. Анан кайра ал күнү жумушумду кылып коюп, ал сабак башталгы чакта ошону окуп, өткөн сабакты окубасаң билбей каласың. Өтүп кетсе сен тиге жете албай каласың. Анан мен эмне негиз түшүндүм? Ошол компьютердик сабаттуулукту билбесе, мен 20 жыл компьютерди аябай чагам деп жүрсөм, мен үйрөнүп атсам, балдар компьютерди басканды билбесе, анда кантип айтишник болот дегенге мен ошол дагы бир улам анан ошентип прогресс технология деп көп проекттер чыгып атпайбы? Ошондо ошолор катыша баштадым. Көлдүн диги конуш деген ал болсо санарип, элеттик аялдарга жана жаштарга мага абдан чоң түрткү болду. Кантип компьютердикте жана балдарды анкетирование кылып алып туруп окутуп баштадык. Компьютердик базаны эле окутуп баштадык. IT деген тигилерди билбейт да, эгерде алар басып жаап, анын бардык нерсени скачать этиш керек болчу. Анан ортодо жана проект келип калды, диги конуш. Бизде дайыма айта кетем, ушул Банур Абдиева деген бар. Ошол биздин областта диги конуш, санарип, элеттиктерди жаштарды үйрөтүп алуу жакшы болду мен үчүн. Ошондо биздин борборубузга, өнүгүү борборубузга 25 жаштар жана аялдарды алып келип окутуп баштаганда дагы түшүнүк. Демек, билимди ийне кудукту, билимди болуш үчүн кудукту ийне менен казгандай болуп айтини да казыш керек экенин түшүндүм. Ошону силерден, сиз мугалимсиз.
биздин балдарыбыз чын эле бизге караганда жаңы технологияны жакшы бат үйрөнүшөт да. Анан ошонун баары эле пайдалуубу? Эми ар бир нерсенин пайда жагы да бар, зыян жагы да бар да. Ошону биз туура кабыл алышыбыз керек. Сиз туура белгилеп атасыз. Балдар, жаштар бизге караганда жаңы технологияны бат өздөштүрүшөт, бат кабыл алышат. Анан мен мисалы үчүн мына семинардын, кыйын семинардын, тренингдин аркасынан жасалма интеллектти, чат GPT-ни мен кечээ күнү биринчи жолу колдонуп көрдүм. Эми ачык эле айтышым керек. Анткени мен мектеп директору катары көп жыл завуч болуп иштеген, биз документацияларды абдан көп жасайбыз да. Анан мен баягы өзүмдүн эле күчүмө ишенип, Google'дан колдончумун билбеген маалыматтарды, бирок мен өзүм эле ойлоп таап, баягы жазып, документтерди көп бүтүрчүмүн да. Кечээ күнү ошо жасалма интеллект деп биз окуп, Анар айым аябай бизди жакшы окутту. Чат GPT-ни билдим, көрсө ал бизге абдан жакшы жардам берүүчү, биздин жумушубузду жеңилдетчү нерсе экен да. Курал экен. Бул биздин ошо мээбиздин өсүшүнө бир жардамдашчу бир курал экен да, технология экен, жаңычы. Анан бирок ошонун бүт баарын биз туура колдонушубуз керек деп ойлойм. Мисалы үчүн азыр балдар үй тапшырмаларын кылганда ошол чат GPT менен эле көчүрүп алып эле аткарып атышат да. Мен ойлойм, чат GPT-ни ошол жасалма интеллектти, интернетти деги эле колдонушсун, бирок аны туура багытында колдонсун да. Мисалы үчүн үй тапшырманы жасап атканда баягы жообун эле көчүрүп албай, алар ошол эгер темага түшүнбөй калса, ошол тема жөнүндө кененирээк маалымат алышсын. Интернет бизге, IT технология деген бизге кошумча маалыматты абдан кенен берип атпайбы? Мисалы, мурда биз китеп барактарын барактап, маалыматты ушинтип издесек, азыр оңой болуп атат да. Ачсаң эле интернетке кирсең баары болуп атат да. Ошону туура түшүнүш керек, туура кабыл алыш керек балачы. Эгер жанагындай эле сөзмө сөз көчүрүп алып эле аткарып атса, анда ал баланын мээсинин өспөй калышына алып келет да. Жанагы телефондорду көрүп атканда деле баягы окшош видеолорду деле көрүп атат, алар бир көргөнгө жакшы көрүнүп атат, күлкүнүчтүү болупчу, бирок алар балдардын өнүгүүсүнө таасир бербейт да. Аны биз мугалим катары дагы, үйдө ата-эне катары да бала менен түшүндүрүшүбүз керек, иштешибиз керек да. Ай балам деп, эгер ата-эне дагы ошо бала үй тапшырмасын көчүрүп атканын көрсө, балам, ай сен түшүнбөй калсаң муну көчүрбөгүнүң, муну сен деген эмнеге теманын өзүн изилдегениң деп ошого багыт беришибиз керек. Баягы күнү эле бизде да сынак экзамендери болду, баягы жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясына даярданган боюнча. Анан завучум баягы окуучулардан шпаргалкаларды таап алыптыр да, чат GPT-ден таап алыптыр десе, мен чат GPT деп ойлонуп койгом, көрсө ошо жасалма интеллект экен, бизге жардамчы курал экен. Туура багытында колдонсок, баардык нерсени эле туура багытында колдонсок, туура жакшы болот. Таасири кандай деп ойлойсуз негизи ушу жаңы технологиялардын ишмердүүлүккө да? Ушул тигүү тармагындагы жаңы технологияларды багы ноутбуктан ошо графикс программасы менен ошо тигүү тармагынын айтиси деп айта алам. Анткени ошол жакшы деп колдонсок болот да, ошонун жакшы жерлерин алсак болот. Анткени ошо өнүгүүнүгө карай басканда багы биздин балдарыбыз ошол суусап турат да. Ошондой билимдерди биз азыр мына 12 жылдык билим берүүгө өткөн атат. Ушундай илгери мисалы колго, кагазга, сызгычтын жардамы менен, жана карандашдын жардамы менен ошондой кийимдин үлгүсүн түшүрсөк, мисалы багы анда да модельдөөнүчү, бул графикс программасын даңазалап айткым келет. Андан да ошол эле сызгычты, ошол эле карандашты бирок багы ноутбуктан жасай алат да. Ошону багы жайылтсак деген ой тилек максатта ошо жаштарыбыз үйрөнсө да, ал жерде деле ошондой сызгычы бар, багы бир модельдөөдө бир мисалы вытачкасы бул ийинден түшсө, кайра эмеден проймадан келтирсек болот. Анан мисалы деген биз тигип көрүп, үлгүсүн тигип көрүп жактырбай, узундугу балким мындай жакпай калса, биз мурун кайра ошо лекаланы колго жасачубуз да убагындачы. Азыр болсо ошону деген базисный основасы болот. Ошону эле мындай узартып, градация кылганга өтө жеңилдеткен инструменттерди биз ушундай биздин кыргызымдын суусап аткан өспүрүмдөрүнө берсек деген ой тилек максатта ушул графикс программасын айткым келет. Мен деле ошол программаны багы ошол 2022 жылы ОБСЕ менен ошо Ысык Көл областынын айымдарына ишкердүүлүктү
колдоп ошо грант түрүндө алганбыз да. Анан ошол плоттер деп коет, ал ошо лекаланы баягы чийип чыгарат да. Анан ошол плоттерди алып атып мага ошол алып келген мырзалар алар мага ошону установка кылып берип, анан ошол программаны кызыгып окуп мындай үйрөнүп атам. Буюрса ошол билимдеримди ушундай мектептер менен, лицейлер менен аябай бөлүшкүм келет. Анткени биздин кыргызымдын жигит мырзалары, айымдары баягы өзү эле миграцияда жүрбөй өзүнүн кара күч менен эч качан ийгиликке жетпейт экенбиз да. Бир гана билим менен ушул Кыргызстанда отуруп алып деле, бир айылдын бурчунда деле отуруп алып туруп ошол лекалдарды жасап мындай сатса болот экен да. Аны деген ушундай жанагындай принтерге деле жөнөкөй эле А4 форматында деле чыгарып, чаптап, ошо менен тигип, мисалы биздин деле баягы цехтерибиз жөн эле бир гана надобница болбой, жөнөкөй эле кройду алып эле баягы алып тикпестен ошолор деле жаратуучу болсун да. Жаратып, өзүнүн бир идеясын ишке ашырганга ошо жардамымды ошо бергим келет. Аябай сонун, молодец. Рахмат. Анан биз аябай көп убакыт кетип калды, ар бир айтып. Бирок мындай аз эле убакыт калды, силер жыйынтыктап да кетсеңиздер болот. Анан дагы эле ошол эле кезде биз көп биздин балдар ооба технология менен кызыгышат, бирок мындай өнүгүүгө карата ошол технологияларды пайдалана алышпайт да. Кандай бир багыт берсек болот? Сиз айтып атпайсызбы, сиз мен муну графис программаны аябай жайылткым келип атат деп, чын эле сиз жасап аткан ишиңизге да аябай чоң жардам берип аткан турбайбы? Демек, эгерде тигүүчү силердин компанияңарга жардам берип атса, демек ошондой программалар дагы көп да, IT жаатында аябай көп да. Анан ошондой программаларды кандай жайылтсак болот? Бирок ошол мындай жаратман деп коелу, жаратман жолунда. Силер да ошол жол берсеңиз. Мен ушуну как мындай өнүгүү борборун жетектеп баягы тажрыйба болгондуктан айта кетейин деп атам. Ушул абдан көйгөй болчу. Мисалы үчүн биз баарыбыз эле билебиз, 2 жаштагы бала дагы минтип сенсорный телефонду ачып алып туруп, только ошо менен көрүп, менин балдар менен өнүгүү борборунда иштегенден менде абдан кичине туура эмес экенин билдим. Бул позитив эмес. Позитив деле сүйлөп атабыз, бирок эмнеге ошол 2 жаштагы бала чоңоюп барып туруп, только зависимый ошого байланып атпайбы? Анан тили орусча чыгып атыптыр. Жакында эле Ташкентке олимпиадага баратып, биз бус менен баратып, балдардын бүт кыргыз мектептегилер орусча сүйлөдү. Телефонду чагышат. Ошондо мен көрдүм да. Мен ошого чечүү жолун айтайын деп атам. Бизде кыргыз патент бар экен. Мен ошого катышып дайыма проект жазып келем. Coworking центр кылган атабыз. Ошондо ошол эле графическийди, ошону баарын кылган бул жакшы бизнестерге. Мисалы мен бизнес план жазганды үйрөтөм, өзүм. Бирок офлайнда үйрөтөм, мындайды үйрөтөм. Ошо үйрөтүп аткан кезде чат GPT-нин же болсо акыл-айды көчө үйрөндүк. Башка да программаларга кирип алып, ошону кылсаң, чын эле ошо сен айтып атканда чат GPT адамдын мээсиндегини алып толук түшүп бере албайт. Аны же болсо китеп боюнча балдар сабакта окуп атканда ошону коет дагы бүттү көчүрүп алып туруп кетип калат, бирок аны ал толук кандуу бияна кире албайт деп айттык. Ошондуктан менде сунуш бар, робототехника. Анан азыр бүт Россия өлкөсүндө, башка өлкөдө инженерия деген чыгып атат. Офлайнда ошол инструменттерди алып келип өзүнүн колу менен жасатып иштетсек, бул да технология, прогресс. Мен ошентип ойлойм да, телефондон ажыратуу бир убакытка десек болот. Биз үйдөгүлөрдү билбейбиз, бирок ошол кезде биздин мисалы менталдык арифметикада сабак болуп атканда телефон колдонушпайт. Бирок ишке чыкканда айла жок, үйүндө чыккан, үйүндө жүргөндө. Ошон үчүн мен ушундай бир производство десек да болот. Мисалы үчүн аялдарды, жаштарды үйрөтө турган болсок иштеген бизнеске, мектеп окуучулары кичинекейин баштап офлайн өнүгүү борборлорун ачыш керек деп ойлойм. Ал эмне швея, ошол эле инженерия, ошол эле тамак жасоо жана башка технология менен. Рахмат. Силер да кошумчалап кеткиле, бирок кыскача, биздин убактыбыз. Мен ойлойм, баягы окуучулар мына 12 жылдык билим берүү кирип атпайбы, ошол жерде илим деген сабак бар да. Ошол илимде бардык ошол жана жаңы технологияларга багытталган. Азыр көп эле мен практикадан деле көрүп жүрөм, окуучулар бүтүрүп кеткенден кийин мен айтишник болом деп айтишникке тапшырып алышат да, бирок көбү бүтүшпөйт, көбү бүткөндөр да иштешпейт. Анткени оңой деп ойлошот да көбүчү. Компьютерге эле мен отурам, анан жазып коем депчи, код жазыш, программа жазыш бул өтө кыйын. Ага деген
деген математикалык да билим, логикалык дагы ойлонуу, көп нерсе керек да. Анан балдар аягына чейин чыкпай калат кээ бирөө, же болбосо бүтөт да, бүткөндөн кийин ошол кесип боюнча иштеп кете албайт да. Ага дагы мындай сабырдуулук абдан керек. Анан ошо жаңы 12 жылдык билим берүүнүн программасында дагы бар. Анан мен ойлойм бара-бара азыр санариптештирип атпайбы. Мисалы биз мектепте азыр электрондук күндөлүк колдонобуз, электрондук журнал, электрондук китептер, инновациондук библиотека деп, китепкана деп жаңыланып атабыз. Ошол жаңыланын аркасынан дагы биз балдарыбыз ошол компьютердик технологияны биз азыр оюн катары кабыл алып атышат да. Биздикилерчи жана соц тармактардагы жакшы нерселерди көрүп алып ошого кызыгып атышат. Биз бара-бара убакыттын өтүшү менен, мезгил бир орунда турбайт да, өтүшү менен балдар ошо түпкү тегин түшүнүп, баягы сиз айткандай биотехнология, биоинженерия, биоинформатика деген жаңы кесиптер пайда болуп атпайбы? Ошого көбүрөөк кызыгып, баягы замандын талабына алайык, ошого көбүрөөк басым жасашат деп ойлойм. Жана биз мугалимдер дагы программа жаңыланса, буюрса ошол программа менен окутуп башташат. Бара-бара ошондойго өтөбүз да. Жакшы. Сиз да жыйынтыктап кетсеңиз болот. Бул жашоодо ошо дисциплина аябай өтө чоң маанини экен да. Анан чөйрө экен да. Ошол багы баштаган нерсеңди ошо кичинекей бала чактан баштап, баштаган жерсең аягына чыгарганга аракет кылыш керек да. Анан ошол өзүнүн багы китеп окуп, мындай мен мисалы өзүм китеп окуп, тиги ошондон да көп нерселерди алат экенбиз да. Өзүбүздүн ошо характерди өстүрүшүбүз керек экен да. Өзүнүн мүнөзүнчү багы баштадың аягына чык деп ошентип багы окууга сөзсүз түрдө ошол өзүнүн баштаган нерсесин аягына чыгарып, бул биздин эме экен да, бул балдарыбыз мисалычы жаңы келечекке умтулуп атат. Азыр ошол эле смартфонду, ошол эле багы соцсетте отургандын жөн эле отурбай, ошол жерде да жарат депчи. Анан Клод Риди деген да программаны окугам. Ал деген виртуалдык кийимдерди жаратып, мисалычы жөн эле отурбастан ошону жаратып, багы виртуальная примерка деп коет да. Мисалы сиздердин убактыңыздар жок, балкимчи мындай кийип көргөнгө, ошондой нерселерге мындай жаңы заманбап, замандын талабына ылайык багы кызыкса, өтө сонун багы жакшы жыйынтыктар чыгат деп ойлойм да. Аябай сонун идеялар болду, сонун сунуштар болду. Ушунун баары ишке ашсын. Силерге ийгилик каалайм. Аябай жакшы, мындай позитивдүү, сонун демилгелерди чыгарып атасыңар. Ошонун баары ишке ашсын. Биз тилектешпиз. Ийгиликтериңердин баары деген ушул жакшы чоң бир биздин өнүгүүгө алып келсин. Кошуп кетет. Кошумчалап да койсом болот. Мисалы бул жашоодо бир эле жалгыз эчтеке ийгиликке жетпейт экенсиң да. Ошон үчүн команда экен. Жаңы эле ошол Жалал Абадка барып келдим. Багы өнөктөштөр болсо, ошол багы идеяң болсо, ошону бириктирип чогуу команда менен көп ийгиликке жетет экенсиң да. Бир адам багы бир бак токой болбойт дегендейчи. Ошон үчүн бардык бизге ошо чогуу биргеликке партнерлорду чакырам. Ошондо өнөктөш болуп, ушундай үйрөтөлүү депчи. Анан командама да чакыра кетем. Анткени ошондой жаңы билимдерди башка биз деген билимибизди гана калтырышыбыз керек экен да. Багы билим менен бөлүшүп туруш керек экен. Ушундай өзүңдүн мисалы балким үйдө жатып убактысын үйүнөн чыга албаган айымдарга ошол ушундай жаратуучу болушум керек экен. Бир гана жөн эле багы дүкөндөн сатып албай, ошону мен өзүм тиксең, өзүңдүн багы ошол сүрөткө түшүп, жакшынакай эме кылсаң, өзүңө багы самооценкасы деп коет го, өзүнүн баалуу сезими көтөрүлөт экен да. Ошон үчүн баарыңыздарды жаратуучу болгонго чакырам. Рахмат силерге, чоң ыраазычылык билдирем. Биз жаңы технологиялардын бүгүнкү күндөгү пайдасы тууралуу кеп кылдык. Биз менен Нуржамал Эралиева, Чөйрө жаратман борборунун директору, Комтор эл айкын коомдук фондунун директору болду. Өзү айтишник. Анан Зарема Урдолотова, Кызыл суу айылдык кеңешинин депутаты, Умида брендинин негиздөөчүсү болду. Жана ошондой эле Гүлбара Байчубакова, Кант шаардык кеңешинин депутаты, Бишкек шаарынын мектеп директору. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Куш келипсиздер, келип тургула. Дайыма биздин эшигибиз ачык, говорит вы. Дайыма ошо жаратмандын өзүнүн редакциясы деп эсептейт өзүн. Ошону менен биз өзүбүздүн программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.